Түз эфирде Ала Тоо Лайв программасын улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандардын саны 2 эсеге азайган. Бул тууралуу чет өлкөдө жарандарды ишке орноштуруу борбору билдирет. Ошол эле маалда Европага кеткен эмгек мигранттардын саны кескин өскөнү байкалган. Мисалы, Улуу Британияда сезондук жумуш популярдуу болуп жатканы маалымдалат. Ал эми сезондук жумуш үчүн чет өлкөгө барууну каалаган жарандарыбыздын саны канча? Алдыда кеп калабыз. Бул үчүн берүүбүзгө Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Бактыбек Кудайбердиевди чакырганбыз. Бактыбек Исенбекович, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Эмгек миграциясынын негизи эле кайсы багыттары ушул кыргыз жарандардын арасында популярдуу болууда? Негизи эле кандай багыттар бар? Ушуларга токтолсок алгач. Бүгүнкү күнү өзүңүзгө белгилүү болгондой, акыркы мезгилде Великобритания, Улуу Британия кетем дегендердин калоочуларынын саны арбын болуп турат. Анткени Улуу Британия кеткендерде тил талабын талап кылышпайт. Орус тилин билгени ушул жетиштүү деген үчүн биздин жарандар көпчүлүгү кетебиз деген каял менен жүрүшөт. Бирок тилекке каршы быйылкы жылкыга Англия тараптан бизге квотаны 10 миңге жакын белгилеп беришти. Бүгүнкү күнү 4 майга биз кече карап чыктык. 4 майга кеткендердин биздин жарандардын саны 2 миңден ашуу болду. Бирок май, июнь, июль айдары эң пиковое состояние болот. Эң көп жарандар ушул мезгилде кетишет. Андан тышкары, Улуу Британия тышкары Түштүк Корея боюнча дагы биздин жарандарга аябай актуалдуу болуп турат. Анткени Улуу Британия менен биз иштегенибизге 2 жыл болгон болсо, Түштүк Корея менен биз 17 жылдан бери иштешип жүрөбүз. Южный Корея менен иштегенибиздин багытыбыз аябай камтылган, аябай жакшы болгону, биздин жарандар аяка алсыз кеткени себеп болгону бул корей тилин билиш керек. Корея барыш үчүн 3 этаптуу отбор болот. Биринчи кезекте бул регистрация. Азыркы мезгилде биз онлайн форматка өткөрдүк быйылдан баштап. Экзаменди Ошто жана Бишкекке ачтык, Кудай буюрса. Быйыл 4 майга чейинки маалымат боюнча 2015 адам Түштүк Кореяга барабыз деп калоочулардын тизмеси чыкты. Алардын ичинен биз бүгүн маалымат алдык. 585 бала гана экзаменди тапшырышып, ийгиликтүү өтүштү. Бирок баягы сайт кандай 3 этап менен өткөрүлгөндө баягы чектөөлөр тилге келип такалып атат, э? Ооба, тилге келет. Андан тилден тышкары дагы skill test деген программасы бар. Ал жерде көбүнчө биздин жарандарды көзүн текшерет, дальтонизм текшерет, күчүн көрөт, ошо дени сак балдарды, баягы эмгекке жарамдуу десек, э? Ооба, ден соолук чын балдарды, кыздарды алып кеткенге өстөр кызыктар болот. И үчүнчүсү бул медицинский обследование өтөт, балдар, биздин балдар. Андан кийинки ошо отбор болуп, Южный Кореянын фермерлери дейт коюп, же производстволо чакырыш биздин жарандарды алып кетишет. Бүгүнкү күнү Түштүк Кореяга 153 жаран кетти. Бул жакшы показатель. Былтыр ушул мезгилде биздин жарандардын кеткенден саны азыраак болчу. Бүгүнкү күнгө биздин 156 адам уже кетти Түштүк Кореяга. Андан тышкары өзүбүз белгилеп кеткендей, акыркы мезгилде Россиядан кайтып келген биз жарандар кайтып келишип, көп кызыктар болушуп, Европа тарапка, андан тышкары страны Персидского залива деп коебуз, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия кеткендер кызыктар болуп турат. Мисалы айтып кетсем, Венгрияга былтыркы жылы 3 миңден ашуу биздин жаран барып эмгектенип келишти. Турцияга ар жылы 3 миңден ашуу биздин жарандар барып эмгектенип келишет. Бул сезондук жумуш, бул гостиничный сервис деп коет. Ошол жака биздин жарандарды февраль, январь айларында жумуш берүүчүлөр өздөрү келишет. Ошо гостиницанын, отелдердин кожоюндары өздөрү келишип, биздин жарандардын арасында собеседование өткөрүшүп, аңгемелер өткөрүшүп, өздөрү тандашып биздин балдарды алып кетишет. Бул жакшы көрсөткүч, анткени Турция тараптагы эмнеси кызыктуу, бул жумуш берүүчү өздөрү биздин жарандардын бүт чыгымдарын өздөрү төлөп беришет. Баягы расмий түрдө, э? Расмий түрдө болгону биздин жарандар ошо биздин жеке менчик агенттер бар, 65тен ашуун Турция багытында иштегендер. Ошолордун услугасына төлөп берет, болгону ошо $200 ашпаган, $250 ашпаган төлөп берет. Калганын бүт жумуш берүүчү өздөрү төлөп беришет. Билетин өздөрү алып беришет. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, Кыргызстанда азыркы мезгилде 165 частный агентство занятости, жеке менчик агенттер бар. Алар биз менен чогуу биздин жарандардын потребность деп коеюнчу, ошолорду аткаруу үчүн 25 өлкө менен иштешип, биздин жарандар жөнөтүп жатышат. 2023 жылкынын жыйынтыгы боюнча
жалпы легалдуу түрдө биздин жарандар жумушка кирген 18 миңге жакын болсо, алардын 12 миңин именно жеке менчик агенттер жөнөтүшүп атышат. Биз аркылуу, биздин борбор аркылуу 6200 адам жумушка киргизилди былтыр. Азыркы күнү мен карап чыктык даныларды. Бүгүнкү күнү май айына 4000ден ашуураак биздин жарандар уже жумушка орнотулушту чет өлкөгө. Ошол эми аралда кыргызстандыктар кайсы тармактарда алектенип атышат? Бул айыл чарба болсо, курулуш, мүмкүн тейлөө көбүнчө. Азыркы мезгилде Улуу Британия өзүңүздөр билесиздер, бул сезондук жумуш. Айыл чарба жумушунда ал жерде кулпунай терүү боюнча, малина терүү боюнча, алма, салаттар терүү боюнча ошол жакта сельхоз работа иштешип атат. Ал жумуштун мөөнөтү 6 айдан ашпайт. 6 айлык кыска мөөнөттүү жумуш. Ал эми Кореяга биздин жараны кеткенде, алардын первоначальный договор контрагында 3 жылга алынат. 3 жылга алынат. Эгерде ошол жерде Кореяда жакшы иштеп жүргөн болсо, ошол жерде Кореядан чыкпай туруп эле дагы 1 жыл 10 айга узартууга мүмкүнчүлүк берилет биздин жарандарга. Айлыктары аябай жакшы. $1700 эң башталгыч айлыктар 1700дөн тартып, $2,500 чейин айлык алышат айына. Дагы бир өзгөчөсү бул Түштүк Кореяда жумуш берүүчүлөр өздөрү аларга жатаканасын жана тамагын өздөрү көтөрүп беришет. Европа тарапка кеткенде биздин жарандар көбүнчө бул строительство, айтмакчы, производство кетишип атат, складтарда иштешип атат. Андан тышкары логистика багытында иштеген биздин жарандардын саны көп. Негизи эле Европа өлкөлөрү ушул кыргыз мамлекетине канча квота бөлөт жылына? Мисалы, төмөндө айтып өттүңүз, Англия болсо 10 миңге жакын квота бөлөт деп. Европа тарап менен биз азыркы мезгилде биз иштеп жатабыз, бирок мен көрбөгөм кыргызстандыктарга же башка бир улуттагыларга квота берилет деп. Болгону Англияныкы квота берилип атат 10 миңге жакын. Түштүк Корея биздиге 2700-2800 болгон болсо, былтырлар быйыл келишим негизинде 3300гө чыгарып беришти биздин квотаны. Андан тышкары кандай десем, чет өлкөгө кеткендерде бизде көбүнчө ошо жеке менчик агенттер жөнөтүшөт да. Алардын саны айтканымдай эле 165 компания болсо, ошолордун жардамы менен биздин жарандар кетип атат. Көбүнчө айтканымдай эле Венгрияга көп кетишти биздин балдар, Польшага кетип атышат, Литвага көп кетишти. Андан тышкары бизде бир жеке менчик агенттик бар, ал биздин студенттерди, 2-3 курстун студенттерин Германияга жөнөтүшүп, 3 айлык мөөнөткө. Биздин студенттер бар ошол жерде жакшы бир жумуштарга орношуп, акча табышат биринчи. Экинчиден бул чет өлкөгө барып дүйнөнү көрөт, тилин үйрөнөт. Бул жакшы багыттагы жумуш алып кетип атат. Германияга 3000 жакын биздин жаран бар. Бул ар кандай жумушчуларбы же баягы кесиптик адистер боюнча кеткендер? Жок, бул жерде Германия боюнча көбүнчө биздин жарандар сфера обслуживания иштешет. Официант, тейлөө тармагында, ресторандарда, гостиницаларда жана кафелерде иштеген көп ошол направлениеде иштешет. Турция багыты боюнча мен айткандай ошо гостиничный комплексте иштешет биздин балдар. Андан тышкары бизде азыркы күнү былтыры Япония менен биз келишим түздүк, министерство. Жакын арада биз уже схема работы трудоустройства деп коет. Ошо схеманы изилдеп чыктык. Биз күтүп турабыз, жылдын этегине уже биздин жарандар Япония тарапка да кетиши ыктымал. Андан тышкары былтыр биз декабрь, ноябрь айларында бизге Сардиния островтан руководствосу келип, чоң бир корпорациянын Калдерети деген корпорация келип кетти. Биздин жарандарды алып кетүүгө аябай кызыктар болуп турат. Биз сүйлөшүү негизинде күтүп жатабыз. 20-25 майларда келебиз деп жатышат бизге Кыргызстанга келгенде. Майдын этегинде июнь башында биздин 490го жакын жаранды туура эмес айтып коюм, 490 үй бүлөнү алып кетебиз деп атат. Ал жакта жумуш именно жанагы кара боюнча мал чарбага биздин жарандарды алып кетебиз деген кызыктар болуп турушат. Андан тышкары Германиядан бизге торгово-промышленный палатанын өкүлдөрү келишип, кызыктар болушуп, федеральный земли деп коет Германияда. Ошол жактан келишип биздин жарандарды алып кеткенге кызыктар. Анткени былтырда Германияда мыйзамдар, миграция саясаты боюнча мыйзамдарды аябай татаалдаштырган болчу. Быйыл Германия тарап аны кичине төмөндөтүп, албетте ал жерде немис тилин билиш керек абзел. Ошонун требованиясын кичине төмөндөтүп, биздин жарандарга кичине болсо дагы мындай жол ачканга мындай мүмкүндүк берилип атат азыр.
Негизи эле эмгек мигранттарында ушул жүргөндөрдү укуктук жактан колдоо, негизи эле алар менен иштешүү кандай болуп атат учурда? Биздин борбор биздин жарандар кетердин астында биз предвыездная подготовка деп коебуз. Жарандар кетердин астында биз аларды чакырып бир жумалык Түштүк Корея бир жумалык өтөбүз предвыездная подготовка. Ал эми Британия кеткенде биз аларды бир күндүк окутуу өткөрөбүз. Ал жерде биздин балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтөбүз. Барганыңарда мына бул жерде консулдук учреждениянын телефондору, кызматкерлердин телефондорун беребиз. Андан тышкары келишим негизинде биздин жарандарды алып кетип аткан операторлор Великобританияга, алар укуктуу түрдө биздин жарандардын коопсуздугуна карап бериш керек. Коопсуздугуна карап бериш керек. Алардын укуктарын бузбаш керек. Бул нерсе бүт келишим жазылган, ошондуктан Бул баягы ооруп калса дары-дармектери да каралган дегендей. Дары-дармектер бул жеңил ооруп калса, грипп дегендей бул ооруп калса, анда алар жардамдашат. Бирок жакшы билесиздер, Улуу Британияда тишти каратыш үчүн эле $1000 1000 фунт стерлингден кымбат турат экен. Ошондон биз балдарга айтабыз, кетердин астында тишиңерди каратып алгыла балдар. Ал жакта аябай кымбат экен. Дары-дармектерди ушул жактан алып кетиле, Кыргызстандан эле. Эми Кудай сактасын, оорубагыла, бирок антигриппин деген нерсе бар, парацетамол деген нерсе бар. Ошо баарын нерселерди үйрөтүп биздин балдарды алдын ала даярдануу турбайбы? Даярдап балдарды жөнөтөбүз. Андан тышкары баягы эле айткан жеке менчик агенттер, алар дагы өз тарабынан өздөрү жөнөткөн биздин жарандарга биз сыяктуу эле аларга үйрөтүп, алып жүрүшү боюнча, тил үйрөнүшү боюнча бүтүн маалыматтарды берип жөнөтүшөт. Азыркы кезге чейин жеке менчик агенттик болобу, биз болобузбу, биз жөнөткөн тарап болсок дагы, биздин жарандар кетип, кайра Кыргызстанга келгенче биз алар менен тыгыз байланышта болуп турабыз. Өзүбүздүн группаларыбыз бар, чаттарыбыз бар, ар бир биздин ишкер, бизде кызматкерибиз менен бөлүп берип коебуз. Балдар 200 балага бир болуп чатта отурушуп, алар менен сүйлөшүп, эмне кыйынчылык болсо чечкенге аракет кылабыз. Ошондуктан биз айтып аткан 18 000 жаран былтыркы жылы кеткен болсо, ар бири менен биз индивидуально сүйлөшүп чыгабыз. Алар менен биз алардын укуктарын, алардын бүт мыйзамдуу жүрүшүнө биз алар менен маалыматтуу болуп турабыз. Бактыбек Эсенбекович, бирок ошол эле маалда социалдык тармактардан көрүп калып атабыз, кээ бир агенттиктер жумуш берүүчү Европа тарапка, АКШ тарапка жумушка орноштурам, баардыгы расмий түрдө деп, бирок эшелондарга кабалы биздин жарандарыбыз акчасын коротуп, же бул жактан жок, же тиги жактан жок болуп калган учурлар дагы кездешип атат. Сиздин кеп кеңешиңиз эмне кылыш керек ушул чет өлкөгө барып жумушка орношом деген кыялдары болгон жарандар үчүн? Туура айтып белгилеп кеттиңиз. Акыркы мезгилде ошо биздин жарандар жеке менчик агенттердин аркылуу кандай десем көп акчага түшүп калгандар көп болуп атат. Былтыркы жылкы боюнча эле 40тан ашуун арызды биз МВДга өткөрүп бердик. Өзүңүз да билесиз, азыркы мезгилде Facebook деген нерсе бар, Instagram деген бар. Ошо шылуун агенттиктер көбүнчө реклама бергенде аябай таттыктуу, аябай сонун, аябай кызыктуу беришет экен. Биздин жарандар көбүнчө алданып калып атат. Ошол эле Англияга жалгыз гана биз мамлекеттик орган катары биз жөнөтөбүз Англияга. Бирок рекламада чыгып атат байма-бай биз Англияга алып кетебиз, Coca-Cola заводко алып кетебиз, башка бир заводторго. Жумушу жеңил дегендер да көп. Жумушу жеңил, аябай сонун деп макташып, айлыктары аябай чоң, 3,5 000 евро айына аласың деп реклама бергенде биздин жарандар алданып калып атат да. Мындай көп болуп атат. Өзүңүздөр белгилүү болгон аркы жума эле чыкты бир статья. МВДнин кызматкерлери бир жаранды кармады, Кыргызстан жаранын, ал 47 биздин жарандын акчасын алып, $1400 алып, месилерди Англияга жумушка киргизем деп акчаны алып койгон фактылар болду, аны билесиздер. Көбүнчө мына жеке менчик агенттиктер бул Кыргызстандын ичиндеги эмес агенттиктер болуп чыгып атат. Биз изилдеп көрүп атабыз көбүнчө. Бул баягы онлайн кабыл алыш, телефондордагы чет өлкөлүк. Туура айтып атасыз. Ошол көбүнчө булар ушу именно Восточный Европадан болуп атат. Польшадан, Македониядан болуп атат, Словакиядан болуп атат. Аны айткандан тышкары дагы Грузиядан көп чыгып атат ушундай мошенниктер. Украинадан, Россия Федерация, Казакстандан биздин жарандарга алдашып, ушинтип биздин жарандарды кыйнап коюп атат да. Ошондон азыр учур менен пайдаланып биздин жарандарга айтат элем, кетердин астында биринчи кезекте биздин сайт Migrant KG деген сайтыбыз бар. Бүгүнкү күндө бул аябай популярдуу болуп атат Кыргызстанда. Былтыркы жылы жылдын эсеби боюнча 250 миңге жакын биздин сайтка адамдар караган болсо, быйыл 4 айдын ичинде 249 миң адам кирип чыктыр. Ошо биздин Migrant KGге кирсеңиздер,
бүт маалымат бар. Биздин аткарткан жумуш боюнча, биздин министерстводо кандай жумуштар өткөрөт боюнча, кайсы багыттарда, кайсы жактарда вакансиялар бар, качан регистрация башталат, андан да башка көп маалыматтар бар. Ошонун ичинде дагы жеке менчик агенттиктер биздин Кыргызстанда уруксаты бар, кагазы бар жеке агенттердин тизмеси бар. Жок дегенде ошо тизмени карап чыгып, рекламада болсо да карап чыгып, ошо тизмеде болгон болсо, биздин жарандар коркпостон алар менен жумуш алып барса болот. Ал эгерде биздин сайтыбыздагы тизмебизде ошол агенттик болобу, компания болсо жок болгон болсо, мен суранат элем биздин жарандардан, алар менен такыр сүйлөшпөгүлө дагы барбагыла. Кыйын эмес болсо, силерге жеңил болсо, андан көрө биздин борборго келгиле. Бизге борбор келсе, биз татыктуу жакынакай маалымат беребиз. Биздин борбордун филиалы Ош шаарында да бар, ал жакка да барып маалымат алса болот, мүмкүнчүлүктөр бар. Бактыбек Эсенбекович, кээ бир ушул борбор калаадагы эле ушул агенттиктер аркылуу жумушка кетип, батыш Европа болобу, ушул батыш тарапка болобу мамлекеттерине, бирок жакшы эле жумушка орношуп, ара жолдо калып калган жарандарыбыз да кездешет эмеспи? Ошолор сиздерге атайын пикирлерин билдирип, кат аркылуу ушундай кайрылгандар барбы? Биздин жарандар көбүнчө ушул сиз айткан маселе туура болуп атат. Былтыр Словакияда ушундай окуя болду. Биздин жарандарды бир жеке менчик агенттик, бизден уруксаттык кагазын алган агенттик биздин жарандар жөнөтүшүп, ошо сиз айткандай эле мындай душар болуп калышты. Анткени биздин жарандар көбүнчө жанагы договордун кол койгонда окубайт биздин жарандарчы. Эптеп эле ошо кетип калышын максатында жүрүшөт. Келишимде жазылып турат. Барганыңардан кийин ошо фермага кирсеңер же болбосо могу заводко кирсеңер, кеминде 3 ай иштеп бериш керек да ал жактачы. Анткени чыгымдар көп да. Биздин жарандар алып кетет, тияктып бар. Ошондуктан биздин жаран барып 3 ай жок ден иштеп туруп, анан кийин башка жактарга жумушка кирсе болот. Биздин жарандар ошо контрактты окубайт дагы, кол коет, кетет. Караса эле келишимде жанагы 3 ай деген так жазылмеси бар. Биздин жарандар барат дагы ошо заводко барып иштешет. Айлыгы жакпай калса эле 2 жума 3 жума деген эле качышып башы биздин жарандар өздөрү да күнөөлүү болуп атат да. Демек эки жактан тең ушундай себепкерлер болуп атат. Ошондуктан мен айтат элем, биздин жарандар кетеринасы ошол жоктон ошо контрактты так жакшында окуп чыкса, шашылбастан бир көп болсо бир 5 мүнөт убакыт кетет. Так көрүп ошондон кеткен жакшы болот эле дейм да. Бирок мындай сиз айткан учурлар бар, бирок көп эмес. Болуп атат. Биз частный агентство занятости ушу час деп коебуз, алар менен биз байланышта болуп турабыз постоянно. Алардын ким деп коет, кызматкерлерин чакырып, алар менен сүйлөшүп жүргүзүп, аларга да айтып түшүндүрөбүз. Биздин жарандар кетеринасында даярдык көрсөтүп, жактатынакка жөнөткөлө. Биздин жарандар тияка чет өлкөгө барганда душар болуп калбасын, кыйналып калбасын деп алар менен жумуш өткөрүп турабыз. Бактыбек Эсенбекович, бул жакта жакшы эле иштеп жүргөн агенттиктер бар. Сиз айткандай ушундай жарандарыбыз баргандан кийин ара жолдо калып калган учурлар кездешип атат. Бирок кээ бир агенттиктер алдап кетип атат, шылуундук кылып дегендейчи. Анан бир сиздер тараптан бир чаралар барбы атайын ушул сиздер тараптан рычаг десек болот? Албетте, биз тараптан эгерде ушундай частный агентство занятости бизден аккредитованный болгон болсо, ушундай жарандар алардын үстүнөн арыз жазып, мындай болуп атат, бизди кыйнап кой деген болсо, биз албетте түрдө ошол жеке менчик агенттиктин лицензиясын алып койгонго биз даярбыз. Аларды частный агентство занятости аларды өздөрү билишет. Бирок эгерде чын эле чоңураак бир арыздар болгон болсо, биз бул жумуштун баардыгын МВДга өткөрүп беребиз. Ички иштер министрлигине өткөрүп берип, иш козготуп, алар боюнча чара көргөнгө биз даярбыз. Бирок азыркы күнгө чейин 165 деп атпаймынбы? Жеке менчик агенттер алардын көпчүлүгү таза иштешип, таза эмгек кылышып, биздин жарандардын потребностун жаап берип атат. Сиздер маалымат алмашып турасыздар да, канчада бир рейд болобу, текшерүү кандай кылып мындай көзөмөлдөп турасыздар? Бүгүнкү күнү биз анда рейд өткөрбөйбүз. Биз мигрант KGUS'те дагы биздин отдельный бир блок бар бизде. Жеке менчик агенттер өздөрү биздин ошо сайтка киришип, өздөрү жөнүндө маалымат берип турушат. Биздин кызматкерлер биз тараптан карашып, канча жаран кетти, кайсы шаарга кетти, кайсы өлкөгө кетти, алардын маалыматын алып биз Министерство иностранных делге биздин жарандардын тизмесин берип дайындап коебуз. Биздин жаран мынча жаран Улуу Британия кетти, мынча жаран бизге Корея кетти, мынча жаран Польша кетти, биз алардын маалыматын карап турабыз. Сиз айткан маалымат болушу мүмкүн, ооба туура. Бирок азыркы кезде биздин дагы жеке менчик агенттер өздөрүн сезип калышты. Мыйзам жоопкерчилик бар экенин, мыйзам Кыргызстанда иштеп атканын билишет.
ошондон азыркы мезгилде көпчүлүк таза эмгектенген аракет кылып турушат азыркы мезгилде. Ошол эле учурда өзүнүн адистиги менен иштейм деген дагы кайрылган жарандар барбы? Көбүнчө мындай болот, вакансия ачылганда чет өлкөдө, ал жерде эми айтып атпайсызбы, Улуу Британияда болгону ошо сельхоз работага бизге жарандар керек дейт. Азыркы кезде мына былтыркы жылы 10 миңге жакын жаран барып келишти, бирок биздин центр аркылуу 6200 адам кетти. Бизден тышкары дагы бир жеке агенттик бар, Эгричар деген, ал жөнөтүп атат Улуу Британияга. Андан тышкары официальный не деп коет, уполномоченный органдар бар, операторлар, укуктук берилген эми. Алар дагы биздин жарандарды биз аркылуу эмес өздөрү алып кеткенге бар экен да. Анткени биздин жарандар Казакстанда иштеген биздин жарандар көп. Алар ошо Казакстан аркылуу кеткендер бар экен. Россия тараптан кеткендер биздин жарандар көп экен. Ошо жалпысы кыргызстандыктар былтыры 10 миңге жакын жаран бар иштеп келиштир. Бирок биздин территориядан Кыргызстандан чыккан саны 6200 болду былтыркы жыл боюнча. Эми алар вакансия ачылган кезде дагы алар айтат экен, например, Литвада көбүнчө бизге водители фуры деп коет, бизге айдоочулар керек деп алар вакансия ачышат. Польшада көбүнчө ошо заводдорго чакырышат. Германияда мен айтканда гостиничный комплекстерге, барларга, ресторандарга чакырышат биздин. Демек ар бир мамлекеттин багыттары өзүнчө бир жанагы өздөрүнүн спецификасы бар, ошолорго вакансия ачышат, ошол жактарга биздин жарандар кеткенге аракет кылып атышат. Мына страна Персидского залива деп коебуз, мына Объединенный Арабский Эмираттыга көбүнчө биздин жарандар кыздарыбызды өздөрүнүн жанагы авиа линиясына алышат биздин кыздарды. Айлыктары аябай жакшы экен, бирок ал жакта талабы англис тилин аябай мыкты билген гана биздин кыздарды алып кетип атат. Бактыбек Эсенбеков, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, чет өлкөгө жумушка орношуу боюнча кеңири маалымат бергениңизге ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Бактыбек Кудайбердиев менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.